Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков каза болду. Бул тууралуу депутаттын жакындары билдиришти. Кечээ 5-июлда пневмонияга кабылган депутат Чыныбай Турсунбековдун абалы оор экендиги айтылган. Буга улай эле Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибраим Нуракун уулу абалы оор экендиги тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, анын жубайы менен сүйлөшкөнүн айткан. Кан басымы, дене табы, сатурациясы баары жакшы. Үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүп жатат. Доктурлардын айтымында жакынкы күндөрү ИВЛ аппаратынан чыгып, үйүнөн дарыланууга уруксат берилиши күтүлүүдө. Жалпы абалы жакшы жана туруктуу деген ал. Чыныбай Турсунбеков 1960-жылдын 15-октябрында Нарын облусунун Нарын районундагы Жанбулак айылында туулган. Ал быйыл 60 жашка чыкмак. Биздин жамаат Чыныбай Турсунбековдун көзү өтүп кеткендигине байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Кыргыз салттуу музыкасын алып жүрүүчү дастанчы Азиз Батыров уулду болду. Кубанычтуу кабарды Ырчы мырза Суперкейджи порталына билдирди. Өтө кубанычтамын, азыркы учурда Ош шаарындабыз. Кудайга шүгүр, келинчегимдин, баламдын абалы жакшы. Уулумдун салмагы 3 кг 500 грамм, бою 51 сантиметр. Буйруса уулумдун атын эл жерибизде ынтымак болсун деген ниетте ынтымак койгону жатам, деди кубанып турган Ырчы Азиз Батыров. Булак Суперкейджи. Ырчы Асель Кадырбекова автокырсыкка кабылып ооруканада жаткан. Бүгүнкү күнгө карата Ырчынын абалы тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков буларга токтолду. Ырчынын абалы оор, бирок туруктуу. Бир аздан сүйлөп баштады. Биз аны жандандыруу бөлүмүнөн өзүнчө палатага котордук. Жанында апасы бар. Ал эми Асель Кадырбекова апасын жана башка адамдарды тааный баштады. Бирок ал көбүнчө уктап жатат. Жылыш бар, деди Жумабеков. Эскерте кетсек, Асель Кадырбекова 26-июнь күнү Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген Ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Булак Суперкейджи.